Бул генераторга ушу мен сизге көргөзгөндөй моторный масло куят. SV10V40 дегенчи. Непосредственно өзүнүн шүп болот да. Моторный маслонун уровенин карап койсоңуздар болот. Жарымынан. Негизи 1 литр май кирет да бuyакачы. Азыр 1 литр май куябыз. Маслону биринчи 5 сааттан кийин алмаштырасыңар. 5 саат генератор иштейт. Аны алмаштырасыңар. Кайра эле литр маягынан төгүлөт. Ушул слив. Ушул слив. Ушул жагын төгүп койсуңар. Биринчи ошо 5 сааттан кийин. Андан кийин каждый 50 саат сайын алмаштырып турасыңар майды. Азыр ошо обкатка 5 саатта обкатка. Эми ичинде фильтр болобу? Болот. Мына могу жерине турат фильтр. Жок, воздушный, машина. Понятно. Ушундай эле фильтр. Меники неделе турбай, пылесостукундай. Ооба. Эми 4-тактный да, Ооба. 30 литр биягынын бага эмеси, бага. Ошондо полный бир күн тынбай иштегенге жетет да. 4-тактный деген эми машина май кошулбай. Координат мен айтып кеткендей, ысык күндө охлаждать берет могу аккумулятордучу. Бирөөнү эле заряжать этет, бирөөнү эле охлаждать этет да. Генераторду маягын 10 деп күйгүзүп койсуңар. Мындай. Ылдый, көрдүңүзбү? Бензиндики. Бензиндики ылдый. Ылдый басып койсуңар, бензин кетет. Бир сыра күйгүзөсүңөр. Бул ошо эстетип береби муну? Ну, первый старт всегда такой, да? Пульт управления 2 батарейкасы болот. Бирөө өзүнүкү внутренний, бирөө внешний. Бул жерине внешний, бул жерине внутренний болот. Мына жактан өзүнүн зарядкасын карасаңыз болот. Так. Мына күйөт да, 100% күйөт. Көрүнбөй атат да, просто 100%. Заряженный уже, Да, уже заряженный. Так. Русский. Далее. Бул жакта өзүңүз көргөндөй эки жагында эки пропеллер болот. Только сверху будет. А следует сверху и снизу. Тайында отканда сразу ошо пропеллерди карайсыңар. Кичинекей трещина жокпу, лишний нерсе турбай эле, ошонун баардыгын бир сыйра карап койсоң. Кичинекей трещина бар экен, ошону көрүп калдыңыз, болду, дрон учурбагыла. Ушу из-за маленькие трещины дрон аварийный ситуацияга попадать этип калышы мүмкүн да. Бунун өзүнүн правиласы бар. Дронду чыгарып атканда биринчи үстүнөн баштайсыңар. Жерде туруш керек да, желательно. Когда он приземлялся, кыйшайып кетпеш керек, бок менен туруп калбаш керек, түз туруш керек да. Бир аз если он вот так нагнется, то могу пропеллер айланып атканда жерге тийбесин деп түзүрөөк жерде туруш керек. Салабыз. Ана щелчок болот. Щелчок болду, бул уже эметти да, салынды, тура салынды. Турбайбы? Шурпа бет менен. Ооба.